Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз кезектеги лекциябызды баштайбыз. Адаттагыдай эле лекцияны көрмө тасма менен баштап алсак. Анда төмөнкүнү бирге көрөлү. Табай мұның балбандығындың айтамай, адым білбей еңіші барымдан келген бір сарттар қарачың асылып жүрет қалтадайды танда тоқың. Ешпан бетірдап жатасың сен ешнері сені байқабай, егіңдегі сақалың қарачы қолап бір кеткен арпада. Студенттер, тасмадан қандай көрініштерді көрдіңір? Бұл туралы қандай маалыматтарды білесіңер? Өз пикириңерди аргументтештирип, фактылар менен айтып бергиле. Ооба, силер туура белгилегенсиңер. Жогоруда биз элдик ООЗ-ге чыгармачылыктын үлгүлөрүн көрдүк. Демек, баарыбыз бирге белгилегендей, бүгүнкү лекциябыздын темасы элдик ООЗ-ге чыгармачылыктан маалымат. Биз буга чейин билебиз. Калыптандыруучу компетенцияларды, окутуунун натыйжасын, дисциплинаны окутуунун натыйжасын жана баалоо критерийлерин таныш болгондуктан буга кайрылуунун кажети жок дейм. Ал эми бүгүнкү лекциядагы негизги максат ООЗ-ге сөз өнөрүнүн пайда болушу жана жаралуусу, эл арасында айтылып муундан муунга келип жеткен макал-лакап, ыр-түрмөктөрү, аңгемелер, жомоктор, эпикалык чыгармалардын идеялык мазмуну менен таанышабыз. Ошондой эле кыргыз элинин көчмөн турмушундагы жетишкен адабияты тууралуу маалымат алабыз. Анда эмесе лекциябызды баштадык. Кыргыз элинин ООЗ-ге чыгармачылыгы ооздон оозго, муундан буунга, укумдан тукумга өтүп келе жаткан сыймыктуу мурас. Биздин заманга чейинки доорлордо эле Кытай эски жазмаларында калган кыргыз элинин ООЗ-ге чыгармачылыгы түр жана мазмуну жагынан өтө бай келет. Кыргыздар жараткан элдик адабият тарыхый жактан эң алгачкы доор адабияты, ортоңку доор адабияты, кийинки доор адабияты деп 3 чоң доорго бөлүнөт. Ал эми түр жагынан кара сөз түрүндөгү аңыздар, уламыштар, жөө жомоктор, санжыралар, ыр түрүндөгү дастан, эпостор болуп, 2 чоң топко бөлүнөт. Эң алгачкы доор адабиятында кыргыздардын дүйнөнү, жаратылышты таануудагы наристе элестетүүсү ошол доор адабиятынын негизги мазмуну болуп, наристе кыял, башкача айтканда фантазия адабияттын көркөм каражаты болуп келген. Ал эми ортоңку кыргыз адабият доорунда улуттар менен улуттар, уруулар ортосундагы кагылышы негизги мазмун болуп, баатырдык образ жаратуу адабияттын көркөм каражаты болуп эсептелген. Кийинки доор кыргыз адабиятында реалдуу турмуш, тиричиликтин түрдүү жактарын камтыган инсанат турмуш тажрыйбаларын баяндаган мазмундар түрдүү татаал образ жараткан көркөм каражаттар болгон. Эң алгачкы кыргыз адабият доору адамзаттын баштапкы коом дооруна тушташ келет.
баштапкы коом деле тубаса баамчыл адамзат дүйнөгө жаратылышка баар салып, заттардын, кубулуштардын жаратылышы жөнүндө наристи элестетүүсүн тил аркылуу өз ара баяндашып, өз баамдарын көркөм адабият менен түшүндүрүүгө аракеттенишкен. Ошону менен баштапкы адабият негиздери жаралган. Эң алгачкы кыргыз адабиятынын түшүнүгү баштапкы коомдун наристе түшүнүгү болуп, адабияттын негизги мазмуну дүйнөнү, ааламды, жаратылышты наристе баамдап, аны наристе элестетүү менен түшүндүрүү болгон мифтик чыгармалар болуп эсептелет. Урматтуу студенттер, силер муну билесиңер. Ал эми кайсы чыгармалар тууралуу экендиги лекциябыздын кийинки жүрүштөрүндө айтылат. Ал эми эң алгачкы кыргыз адабиятына маани бере турган болсок, эң биринчиден көп кудайлуу, көп ээлүү рухка ишенүү аркылуу сыйынуучу көптөгөн образдар жаралган. Экинчи, дүйнөнүн, жаратылыштын, заттардын пайда болуу, жаралуу себептерин наристе элестетип, ошол кыргыз адабиятындагы окуялардын кагылыштары, кайчылыктары, адамдар менен адамдардын ортосундагы кагылыш, кайчылык болбостон табияттан тышкаркы сыйкыр күчтөр, мисалы дөө, желмогуз, албашты жана башкалар. Тышкаркы сыйкыр күчтөр менен адамзаттын кагылышы табият мүчөлөрүнүн, заттардын өз ара байланышы сүрөттөлгөн. Төртүнчү, сөз касиетинин күчүнө чүңбүтүү, сөз касиети кандайдыр бир натыйжа берет деп ишенүү менен түрдүү окуялар баяндалган. Манас баяны. Эпостордун бөлүнүшү жөнүндө карасак, кыргыз эпостору көлөмү жана идеялык көркөмдүгү боюнча экиге бөлүнөт. Биринчиси Улуу Манас эпосу, экинчиси Кенже эпостор. Жанрдык жана доордук жагынан кыргыз эпостору 3 түрлүү. Биринчиси аңыздык, жанагы биз айткан эң алгачкы доор адабиятында. Башкача айтканда, мифологиялык эпостор. Кожо жаш, эртөштүк. Экинчиси баатырдык. Буга Манас, Семетей, Сейтек, Корманбек, Жанышбайыш, Эртабылды, Жаңыл Мырза жана башкалар. Үчүнчүсү социалдык турмуштук же лирика эпикалык эпостор. Буга Сарынжы Бөкөй, Олжобой менен Кишимжан жана башкалар. Манас эпосуна карай турган болсок, кыргыздар мурда Манасты жомок деп аташкан. Алар атадан балага өтүп келген аталардын жомогун кылымдардан бери улам кийинки урпактарга өткөрүп, дилине кыт койгандай коюп келген. Кыргыз тилинде жомок деген сөз окуялуу баян, окуя деген мааниде болуп, бир нерсени жомоктотуп айтты, жомоктотуп сүйлөдү, жомок болуп калды деген сөз айкаштарына да. Жомоктун кара сөз түрүндө баяндалуучу түрүн жөө жомоктор деген термин менен түргө бөлөбүз. Эми балдар биз эмгек ырларына келебиз. Эмгек ырлары адамдардын эмгеги сөз искусствосунун өнүгүшүнө күчтүү таасирин тийгизген. Ошондуктан эмгектин ар түрдүү тармагында, мал чарбачылыгында, мергенчиликте, дыйканчылыкта үндүн ар түрдүү болуп чыккан интонациялар менен белгилүү. Мына ошол сөздөрдүн айтылышында колдонушкан. Бул колдонулган үндүн ыргагы эмгектин жүрүшүндөгү ритмдик кыймылдарга айкалышкан. Мисалы,
опмайда деген ырды алып калтырган болсок, андагы ырдын обону мына ошол дам бастыргандагы ритм менен айкалышат. Ал эми бекбекей ырдын алып карай турган болсок, анда ал түнү кой кайтырган койчулардын койду коргоо, сактоодогу максаты ошол ырдын обону менен жана ритм менен бирге айкалышкан. Демек, эмгек ырларынын пайда болушу жөнөкөй гана ар түрдүү эмгектин үндөрүн тууроо аркылуу келип чыкпастан, ошол эмгек процессин жеңилдетүү максатында жана ал эмгектин ээсине кайрылуу менен түшүмүн арттыруу же төлүн көбөйтүү үчүн да колдонушкандыгын билебиз. Шырылдаң. Баарыбызга белгилүү болгондой, кыргыздар көчмөн турмушта жашаган. Ат адамдын канаты дегендей, кыргыздарга ат өтө зор мааниге болгон. Көчмөн турмушта жылкынын ролу да чоң болгон. Демек, жылкы элдин материалдык жактан гана керектөөсүнө жарабастан, жоокерчилик заманда кол салган элге каршы күрөшүүдө негизги күч болгон. Мына ошондуктан кыргыз элинин ооздеги чыгармачылыгында бардык баатырларды ат коштоп жүрөт. Анткени атынан айрылган эр азаматтар душман менен күрөшүүдө алсыз болуп калышкан. Ошондуктан бардык чыгармаларда жанатан бери биз айтып аткан шырылдаң ыры жылкычылардын оор турмушун элестеткен. Мунун этимологиясы жөнүндө азыр так маалымат жок. Айрым учурларда шырылдаңды унутулган тотемдик түшүнүк катары болжолдоолорду учуратабыз. Бирок кыргыз элинде жылкынын тотеми камбарата деп айтылып жүрөт. Ал эми карлардын сөзүнө караганда, шырылдаңды жылкыны биринчи өстүргөн камбарата ырдаган эмиш. Шырылдаңдын чыгышы жылкычылардын турмушу менен бирге караганда гана туура корутундуга келүүгө болот. Алгачкы убактарда мал менен күн көргөн көчмөн элдерде жылкычылардын турмушу өтө эле оор болгон. Деги эле көчмөн элдер эт жеп, сүт ичип, күн көргөнүн көп адабияттардан жолуктурабыз. Бирок этти кенен кесир жегендер, материалдык байлыкты ээлеп турган үстөмдү кылуучу таптар, байлар, манаптар гана болгондугун да билебиз. Алардын алдында жалданып малай болуп иштеген жылкычы, койчу, кедей кембагалдар кыйын абалда жашашкан. Жылкычылар жайкысында, кышкысында кымыз ичишкен. Кышында ичкен муздак кымыз жылкычылардын көкөйүнө тийген. Кышкы кымызды шырылдаң деп атоону азырда учуратабыз. Дал ушундай шырылдаң менен күн көргөн жылкычылар өздөрүнүн оор турмушу жөнүндө узун түндөрдө далай жомак айтып, далай ырдашкан. Ошол турмуштары жөнүндөгү мүнөздүү, дал айтылган ырлары акырындап оозун оозго өтүп, көп адамдардын, башкача айтканда, элдик ооздеги чыгармачылыктын үргүлөрүнө айланып кеткен. Экинчиден, ал ырды ырдап, азык-түлүк, өздөрүнө керектүү нерселерди жыйнап алуу ырдын жылкычылардын ырларынын айланышына ого бете түрткү болгон дешет. Ырдын алгачкы башталышы көкөйгө тийген шырылдаң кымызга арналганы белгилүү. Эриккенде өз турмушунун күйүтүн уккусу келген баягы шырылдаңды айтып койчу деп, акырындап шырылдаңдын темасын айландырып жибериши да толук ыктымал. Шырылдаң ыры берилет.
Биз жанатан бери мал чарбачылыкка байланышкан жана дыйканчылыкка байланышкан ырлардан айтып өттүк. Ошону менен бирге уз чеберчиликке байланышкандагы ырларды кезиктирүүгө болот. Бул тончык деген. Албетте көчмө турмушта жашаган кыргыздар ар бир тиккен буюм, кийим, үй ичинин жабдыктары, ат жабдыктарын баарын колдо жасашкан. Бул учурда уздардын чеберчилиги өтө мааниге ээ болгон. Кыргыз фольклорунда кол өнөрчүлүктөрдүн айрым тармагы боюнча эмгек ырлары сакталып калган. Мындай эмгек ырларына тончуктун көрсөтүүгө болот. Бул ырдын мазмунуна караганда уз аялдар ишинин ийгиликке жетишин тилегенин түшүнүүгө болот. Мисалы, ак токтумдун териси ашат кызын келтирдим, абыдан ыйлеп жеткирдим, кыткыл кылбай өзүңдү ашаткыңды кандырдым, тап менен тузуң салдырдым, чык дерим чык тонума, калдыр кулдур этпестен түшө койгон жонума, ыйлебесем маа жазык, кылдырасаң саа жазык, тончык, тончык. Демек болорда алгачкы адамдардын эмгекке болгон анимисттик түшүнүгү да сакталган. Мындан сырткары ырым-дарымдарды алып карасак болот. Кыргыздын ооздеги чыгармаларынын бир түрү ырым-дарымдар. Ырым менен дарымдар башка элдердин ооздеги чыгармачылыгынан да арбын кездешет. Ырымдардын арбоо арбашуулардын, тиленүүлөрдүн, ал гана түгүл дарымдардын чыгышы байыркы доорго таандык. Мына ошондуктан кийинки биздин доорго чейин сакталып жеткен бул түрдөгү сыйкырдуу сөздөр же ырлар аркылуу биз байыркы учурдагы ишенимдерди байкап биле алабыз. Демек буларды изилдөө жумуштарында да тарыхый жактан да өзгөчө мааниси бар. Маданияттын эң төмөнкү баскычында жашаган байыркы замандардагы адамдар табиятты багындыруу мындай турсун кайра ага сыйкырдуу кубулуш катары карап, анын жашырын сырларын түшүнүшпөгөн деле. Ошонун негизинде сыйкырдуу сөздөргө ишенүү келип чыккан болчу. Байыркы адамдардын түшүнүгү боюнча магиялык сөздөр сырткы дүйнөгө таасир этип, кандайдыр бир натыйжаны беретмиш. Ушуга байланыштуу өздөрүнүн турмуштарында кездешкен кырсыктардан кутулуу үчүн же эмгекти жеңилдетүү үчүн аркыл маанидеги сөздөрдү колдонушкан. Алгачкы адамдар жаратылыштын өзүн жандуу нерсе деп эсептешип, сүйбөгөн пендесине кырсыкты жиберип турат деп ойлошкон. Кайсы бир кубулуштарга көздөрү жетпей, аны керемет катары сезишип, ага табынып, сыйынып да келгендей. Жаңырган айды көргөндө айдан аман кыл, жылдан эсен кыл деп тилеп бата кылганы мына ушул күнгө чейин сакталып калган. Күндүн күркүрөшүн адамга оору менен кырсыкты, ар түрдүү жаман иштерди алып келүүчү шайтандайып жатат деп түшүнүшкөн. Ырым жана дарым ырларынын чыгышы жөнүндө Калпакова мындай деп жазат. Биздин алгачкы ата-бабаларыбыз жаратылышты, кубулуштарды өзүнчө түшүнбөгөн мезгилинде гана сырдуу, магиялык нерсеге ишенүү пайда болгон. Чагылгандуу жаандан жана бороон чапкындан, жапайы айвандан коркуу, кереметтүү коркунучтардын алдында өзүнүн күчсүз экендигин моюнга алуу сезими алгачкы адамдарды ар тараптан кысып турган болчу. Жаратылыш ага жандандырылган, каардуу, душман өңдө элестетилген.
Ошондуктан студенттер ар бир нерсенин өзүнүн кудайы бар деп түшүнүшкөн. Мисалы, күндүн өзүнүн кудайы бар, жер суунун өзүнчө кудайы бар, мал жаныктардын өзүнчө пирлери бар деген сыяктуу. Ырымдар менен дарымдардын байыркылыгы жалаң гана өткөндөгү көп диндердин түшүнүгүн алып келиши менен чектелбейт. Оозеки эл чыгармачылыгында анын теги же бул түрү өзү пайда болгондон тартып канчалык мезгил өткөрсө, ошончолук калк арасына тарап кетет. Ошон үчүн кыргыздардын арасында ырымдардын, дарымдардын көп түрлөрү кездешет. Мисалы, эл арасында сасык томого каршы айтыла турган дарымдар негизинен учуктагандагы дарымдарга жакын турат. Караңгы түн менен кет, кара суу менен кет, күн күркүрөгөнгө кет, түн түбүрөгөнгө кет, ичейин дегенге көрүн, жейин дегенге көрүн, көзү жаманга көрүн, түфөй балакет, балакети болсо алакет деп айтышкан. Бул дарымдан биз эмнени көрөбүз? Бул дарымда алгачкы магиялык диндин калдыгы сакталып калганы менен жалпы терс көрүнүштөргө, эзүүчүлөргө каршы айтылган пикирлер сөздүн күчү менен бардык кырсыкты залимдерге ыйгарып жиберүү жөнүндөгү умтулуштар орун алганын көрөбүз. Мисалы, мындан сырткары тиш ооруганда да айтыла турган дарымдар бар. Тишти курт жейт, аны жипке байлап, дубалап жок кылууга болот деген ишенимдерге байланып, жип байлап, аны дарактарга, таштарга да байлап жүрүшкөн. Мындан сырткары ырым-дарымдарды силер да көп эле учуратып келатасыңар. Эми миф жана легенда боюнча сүйлөсөк. Миф жаратылышка айлана чөйрөгө коомго карата болгон адамдардын алгачкы мамилесин, катышын белгилейт да, табияттын ар кандай кубулуштарын, өзгөрүү закондорун үйрөнүүдөгү адам коомунун эң байыркы түшүнүгүн, көркөм фантазиясын, көз карашын жана дүйнө таануудагы алгачкы аракеттенүүлөрүн өз кучагына камтыйт. Натыйжада мифтик чыгарма табияттагы же коомдук турмуштук кандайдыр бир окуяны кубулушту фантастикалык образ менен сүрөттөйт. Демек, мифтин легендадан айырмасы мына ушунда экен. Миф өзүнүн фантазиялуулугуна, дүйнөнү таануудагы чектелгендигине карабастан, адамдардын ой жүгүртүүсүнүн алгачкы баскычы катарында эсептелүү менен анын объектив жаралышты таануу, анын жашыруун сырларын үйрөнүү ачуу болгон. Негизги тематикасы жер, суу, тоо, таш, күн, ай, жылдыз, жан-жаныбарлардын жана башкалардын жаралышын түшүндүрүүгө багытталган. Мындан сырткары, байыркы адамдардын түшүнүгү боюнча бир нерсенин өзүнчө кудайы бар. Алар тоо, таш, жер, суу, бардык жан-жаныбарлар жандуу, адамзат менен эсептешишет деп түшүнүшкөн. Алардын да адамдар сыяктуу сүйлөө, ойлоо, өч алуу мүмкүнчүлүгүнүн бар экендигине ишенишкен. Натыйжада аңчылыктан жолу болбой калышын, же бир кырсыкка, же бир илдетке жолугушун ошол жер, суу, тоо, таштын каарына калуу же жинине тийип коюу себеби деп ойлошкон. Алсак,
Үркөрдүн кызы Үлпүлдүк сулуу дегенди билесиңер. Бул мифтик чыгарма. Үркөр жетиген жылдыздарынын кандайча пайда болушун түшүндүрүүгө аракет жасалат бул чыгармаларда. Байыркы адамдардын түшүнүгү боюнча бир убакта үркөр да, жетиген да жерде жашаган экен. Күндөрдүн биринде үркөрдүн кызы Үлпүлдүк сулууну жети каракчы ала качып асманга чыгып кетет. Үркөр артынан куугалап кошо чыгат. Ошол жети каракчы ошол күндөн ушул күнгө чейин алтын казык жылдызын айланып үркөргө жеткирбей жүрөт дешет. Эгерде астрономия сабагын эстейсиздер болсоңор, асмандагы мына ошол жылдыздардын бири-бирине жеткирбей куушуп жыл мезгил айланганын байкоого болот. Көпчүлүк элдерге өздөрүнүн түпкү ата этегин кандайдыр бир айвандан чыгаруу мүнөздүү. Тибеттиктер өздөрүнүн түпкү теги катарында маймылды, ал эми түрктөр бөрүнө, туфандар итти, сибирлик көп элдер карганы эсептешсе, кыргыз элинин пайда болушун түшүндүрүүдө да тотемдик түшүнүктөр көп. Демек, биз мифтик түшүнүктөргө кайрыла турган болсок, Богу уруусунан тараган, мүйүздүү богонеден тараган, же болбосо 40 кыздан тараган, 40 найзалуудан тараган деген сыяктуу варианттарына күбө болсок болот. Жыйынтыктаганда, мифтик чыгармалар кандайдыр бир абстрактуу түшүнүктөрдү, каармандарды өз кучагына алгандыгына карабастан, анын объектиси жаратылыш, табият, анын закондорун үйрөнүү болуп саналат. Адамдардын алгачкы түшүнүгүн, көз карашын чагылдырат. Легендага карай турган болсок, уламыш, муну баарыбыз билебиз. Демек, айтылыш формасы, тематикасы жагынан мифке жакындыгына карабастан өз алдынча түрдү түзөт. Бирок миф менен легенда айрыкча аралашып, бири-бирине сиңишип кеткендиктен көпчүлүк убакта бул экөөнүн жанрдык спецификасын ажыратуу, чек коюу кыйынчылыкка туудуруп калган учурларда кездешет. Ар бир легенда бул же тиги элдин жашоо шартына, улуттук өзгөчөлүгүнө ылайыктуу түзүлөт. Кыргыз сыяктуу көчмөн элдерде аттын табын билген саяпкерлер, коштун тилин билген мүнүшкөрлөр жөнүндө легендалардын чыгышына ошол элдин турмуш шарты, ошол кездеги тарыхый кырдаал түрткү болгон. Анткени көчмөн элдерде кыраан куш, күлүк ат эң жогору бааланган. Мисалы карай турган болсок, Тор айгыр деген жердин аталышы бар. Же болбосо жети өгүз, башкача айтканда жан жаныбарларга байланышкан жер суаттары көп. Демек, легенданын чыгышына кандайдыр бир тарыхый шарт, турмуштук кырдаал негиз болгон. Ошо боюнча карай турган болсок, ат башы, нарын, арпанын жогоркудай аталып калышы эл арасында өтө кызыктуу айтылат. Илгери Анжан тараптан Тяншанга келе жатса, арпа жайлоосуна келгенде аты жүрбөй калат. Анан минген атын агытып жиберет. Эртеси аты дан салып ээсине карматпай коет. Арпасы белден өскөндүгү үчүн бул жер арпа деп аталып калыптыр. Жолоочу атын кубалап отуруп, ат башыга келгенде жетип, атын союп, башын ошо жерге таштап, этин андан ары алып кеткенмиш. Ошондо аттын башы калган жер ат башы, этин нарын кылып туурап жеген жер
нарын деп аталып калыптыр. Урматтуу студенттер, каны эмесе маектешип алалы. Ар бирибиз өзүбүздүн туулган жерибиздин аталышын, легендасын билебиз. Каны эмесе бири күчөбүз оюбузду ортого салалы. Андан ары улантсак, кайсы гана эл болбосун, анын улуулугуна жана кичүүлүгүнө карабастан, өзүнүн турмуш тиричилигине, жашоосуна жараша үрп-адаты, каадасы жана салты болору баарыбызга маалым. Коомдук турмуш илгерилеп өскөн сайын элдин турмушу, үрп-адаты, каадасы, салты да өзгөрүп турат эмеспи? Элдин жашоо тиричилигинин бир мезгилинде чыгып, убакыт өтүп илгерилеген сайын алгачкы мазмунун өзгөрткөн үрп-адаттарды, каадаларды жана салттарды да жолуктурабыз. Тегил бул каадаларга, үрп-адаттарга карата ырт чыгарылып, ал аркылуу айрым турмуш жагдайлары чагылдырылган. Мына ушуга байланыштуу ар түрдүү темадагы ырлар Оозеки чыгармачылыгында элдин турмуш салтына, үрп-адатына, каадасына байланыштуу түзүлгөн ырлардын бир түрү үйлөнүү салт ырлар деп аталат. Бул түр элдик каада салт ырларынын ичинде орчундуу орунду ээлейт. Өзүнүн көлөмү жана формасы жагынан ар түрдүү болуп, элдин турмушун, үрп-адатын, дүйнөгө болгон көз карашын, ой тилегин чагылдырып турат. Эл айрым салт кааданы көңүлдүү, оюн зоок менен өткөрүүгө аракет кылышкан. Мындай салттарга, каадаларга эл өзүнүн чыгармачылык өнөрүнүн төрүнөн орун берип, ага арнап ыр чыгарышкан. Муну айрыкча кыргыздын үйлөнүү тоюна байланыштуу түзүлгөн чыгармалардан байкоого болот. Албетте, силер билесиңер, көчмөн турмушта жашаган кыргыздарда кыз берип, келин алууга байланышкан бир катар салттар болгон. Анын ичинде бел куда, бешик куда дегендер болгон. Демек, булардын бардыгында ошол той учурда үйлөнүү, үлпөт ырлары ырдалган. Анда эмесе төмөнкү биз жогоруда атаган үйлөнүү салт ырлары эл Оозеки адабиятынын башка түрлөрүндөй эле кыргыздардын маданиятына чоң роль ойноп, адамдардын турмуш процессиндеги ой тилегин, турмушка болгон көз карашын айкын элестеткен чыгармалардын бири болуп саналат. Мисалы, үйлөнүү салт ырларынын бир түрү көрүшүүдө кыргыз аялдарынын революцияга чейинки социалдык теңсиздиктин негизинде болгон укуксуздук ачык көрүнөт. Ошондой эле үйлөнүү салт ырлары кыргыз элинин үрп-адаты, салт санаасы менен тыгыз байланыштуу болгондуктан, анын тарыхый этнографиялык мааниси зор экендигин көрсөтүп кетүү ашыктык кылбаса керек. Үйлөнүү салт ырларынын бардык түрү белгилүү оон аркылуу аткарылгандыгын билебиз. Кыргыз фольклорунда ыр чыгармачылыгы чоң орунду ээлеген. Бул биринчиден кыргыздардын ыр жамакчылыгына, өтө шыктуулугуна байланыш түшүндүрүлсө, экинчиден кыргыз элинин арасында ырдын кеңири өрчүгөндүгү элдин музыкалык шыктуулугу менен түшүндүрүлөт. Мисалы, сүйүү ырлары, арман, коштошуу жана үйлөнүү салт ырларынын бардык түрү оон менен аткарылган. Кыз оюнунда аткарылган ырлардын оонунда негизинен шайырдык өкүм сүрсө, көрүшүүдө тескерисинче муңдуу мотив басымдуулук кылат. Мына кеңири кезиктиребиз. Кыргыздын Оозеки чыгармачылыгында элибиздин өткөндөгү турмуш тиричилигин, үрп-адатын, каадаларын жана салтын көрсөткөн чыгармалар өтө көп. Аларга коштошуу, керес, айтыш, жар чакыруу, учурашуу, угузуу, кошок, жоктоо
жана үйлөнүү салтына байланышкан көрүшүү ырлар кирет. Балдар, биз буга чейин дагы булардын бир канча түрү боюнча маалымат алдык. Жогорку чыгармалардын көпчүлүгү илгертен эл арасында оозек айтылуу аркылуу таралгандыктан жашоо мезгилинде көп өзгөртүүлөргө учурап, алгачкы учурундай сакталбаган. Ошондуктан бул чыгармаларды кайсы мезгилде чыккандыгын белгилөө өтө кыйын. Бул азыр кыргыздын фольклор илиминде гана эмес, тарыхында да чечилбей келе жаткан маселелердин бири. Демек, кошок элдин каада салтырларынын ичинде орчундуу орунду ээлейт. Кыргыз элинин лирикалык ырлары, анын ичинде кошок, жалпы эле элдик ооздеги көркөм чыгармачылык менен бирдикте жыйналган жана изилденген. Өткөн кылымда Рарлов менен Валиханов кыргыз элинин эпикалык чыгармалары менен катар аз болсо да кошокторду жазып алышкан. Бирок алардын жыйнаган материалдарындагы кошоктор идеалык маанисине карата ар түрдүү келип, басымдуу бөлүмү байманаптардын байлыгын мактоого арналса, кээси жөнөкөй адамдардын турмушун көрсөтүүгө багытталган. Кийин кошокторду жыйноо иши Улуу Октябрь революциясынан кийин гана өзгөчө көңүл бурган. Эгер силерге кошумча маалымат катары айта кетсем, балким учурап да калгандырсыңар. Азыркы учурда ушул кыргыз филологиясы факультетинин студенттери да биринчи курсту бүткөндө элдик ооздеги чыгармаларын жыйноо практикасына чыгышат. Мында ошол жерлердеги бүтүндөй элдин оозундагы чыгармаларды жыйнап келишет. Албетте анын ичинде кошок да бар. Кошок адатта адам өлгөндө айтылып, айтуучунун ички кайгысын, өкүнүчүн билдирген муңдуу ырдын бир түрү. Өлгөн адамдын жүрүш турушу, башкаларга кылган мамилеси жана анын турпа тапыртылып, макталып ырдалгандыктын булардын бардыгы кошоктун бирден бир белгилүү мүнөздүү белгилери. Кыргыз элинин салты боюнча кошок кошуп ыйлаган жана эл арасында тараткан негизинен аялдар болгон. Ошондуктан кошокту аялдар чыгармасы деп атасак да болот. Биздин турмуштук лирикалардын ичинен революцияга чейин эл арасына кеңири тараган ырдын бири арман ырлары. Ал элдин ооздеги көркөм чыгармаларында өзүнчө айтылып, өнүгүп келген чыгарманын бир түрү. Армандын турмушундагы адамдардын турмушундагы ар кыл өкүнүчтөрдү, бактысыздыктарды көрсөткөн мазмуну муңдуу ырлардын булардын бардыгын арман ырлар деп атайбыз. Арман ыры өзүнүн тематикасы, мазмуну жагынан кеңири. Ар түрдүү мазмундагы кыз менен аялдын, койчу менен кембагалдын, ата менен эненин, карлык менен жокчулуктун армандары болуп өзүнчө бир нече темалардан турат. Аталган темалардын кайсынысы гана болбосун, эмгекчи кембагалдардын эзилүүсү жагынан күчөгөндө, турмушу өтө начарлаган абалга жеткенде же аялдардын укугу тараганда, бул арман ырларынын чыккандыгын белгилөөгө болот. Албетте арман ырларын жыйноо Октябрь революциясынан кийин гана активдүү ишке ашкан. Бул боюнча Кыргыз ССР Илимдер академиясынын коомдук илимдер бөлүмүнүн кол жазма фондунда булардын бардыгы сакталып, китеп болуп басылып турат. Чыгышыда турмуштук лирикаларда эле илгертен башталып, улам барган сайын көп өзгөрүүлөргө учураган. Арман ырларынын байыркы мезгилде эле айтылып келгендиги, адамдын жеке тирчилигинен баштап социалдык турмушуна чейинки сүйгөндүктү, жетишпеген кемчиликти ар тараптан кеңири чагылдырылгандыгын көрөбүз. Алсак, адам баласынын турмушунун ар кыл себептер менен ата-эне өмүрү боюнча бала көрбөй карганда арман кылып, жок нерсеге нанып, сыйынууга чейин баргандыгы элдик ооздеги чыгармасында изин калтырат. Кыргыздын лирикалык ырларындагы мындай армандарды айтпаганда да, жөө-жомокторду, турмуштук жана баатырдык эпостордо ата менен эненин карганча бала көрбөй зарланганы өзүнчө традициялык мотивге айланып кеткендигин кезиктиребиз. Мисалы, Манас эпосундагы
Жакыптын карганча бала көрбөгөн кайгысы өзүнчө узун сабак арман түзөт. Бербесе теңир чарам жок. 5 түлүктөн мал жыйдым, 5 чака булга арам жок. Жабдык салып ат салып, жака салып тон кийип, жанымда болгон каран жок. Тутун арга туяк жок, туугандан айрылган журтта мендей чунак жок. Карман арга туяк жок, канатынан айрылган калкта мендей чунак жок. Санат терме. Элдик көзүгө чыгармачылыкта өзүнүн айтылышы, мазмуну жагынан өзгөчөлөнгөн ырларда кезигет. Андай чыгармалардын көрүнүктүүлөрү элдик санаттар, термерлар. Санат ырлар айтылышы жагынан элдик чыгармачылыктын башка түрлөрүндөй өзгөчө жагдайлар талап кылбайт. Ал адамдардын жекече сүйлөшүүсүнөн баштап эл жыйылган бардык жайларында айтыла берет. Айтылышындагы мындай өзгөчөлүк санат жана термерларын эл арасында кеңири тарауга алып келген. Кары жашынан баштап элдик санаттарлардын бир саптарын, айрым ырсаптарын айта билген адамдарды четтен эле жоктурабыз. Санат жана термерлардын жаралышы жалпысынан элдин чыгармачылык жөндөмдүүлүгү менен терең байланыштуу. Элдик санат жана термерлар элден чыккан таланттуу акындар менен ырчылар тарабынан түзүлүп, өркүндөтүлүп, көркөмдүгү да жетилген. Акындар менен ырчылар өздөрүнүн жашаган дооруна, көз карашына жараша санат жана термерлардын социалдык маанисинде тереңдетишкен. Адамдардын турмушундагы ар кыл мамилеге, жаратылыштын кубулуштарындагы ар башка көрүнүштөргө жараша акыл насаат айтуу, ой жүгүртүү санат менен терменин башкы максаты болуп Çaydı jaman dep etti kaydan tabasın akın жалпы жылдыз чогулса жарым шола айдай жок 9 улак бириксе басы жалгыз тайдай жок карандай чайды көп ичсең бир кесим казым айдай жок өңкөйбүздүн сапаты бир кийимдик шайдай жок бычак берсең кындап берсең чындап бер берекесиз байлардан пейил менен кун кетер жумуш кылсаң муда кыл иштеп кетпең илдекер кара санап бир далсаң колуңузда миң кетер чечилишип сырдасаң да көкүрөктө муң кетер баарың болсоң бир оозу душманың кантип былк этер булут кетсең асмандан күн ачылып жылт этер ажалың жетип күн бүтсөң койчу кайран бир башың шылк этер Албасаң сумбагын бермин десең душмандан эки көзүң жумбагын өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп балаң урбагын көпкөн жигит көп сүйлө чечен жигит деп сүйлөйт билбестерге жыйында бир сүйлөгү кеп тийбейт ким көрүнгөн экени ушуну коң өттү дейт көз карашың бузулсаңа деги эле көргөн адам көптү дейт деген терминдин чыгышы да бул жанрдын генезиси менен байланыштуу. Табышмак деген терминдин өзү уңгу сөздөн жана мүчөлөрдөн турат. Тап, табыш, табышмак. Демек ушундан эле табышмак коллективдик чыгарма экендигин байкоого болот. Табышмак кыргыздын ооздеги элдик чыгармаларынын ичинен кеңири тараган түрлөрдүн бири. Балдардан тартып карыларга чейин бул түрдө айтпаган, жандырмагын чечпеген адам чыкпас.
чындыгында бир нерсенин же кубулуштун сырткы көрүнүшүн же анын касиетин экинчи кубулуш буюм тери менен салыштыруу аркылуу суроо коюп айтканда, угуп отурган киши сөзсүз ойлоно баштайт. Табышмакта айтылган белгилер башка кайсы затта кездешүү керек деген суроо туулуп, баары аны түрдүү нерсеге окшоштуруу менен ага турпатташ өзүнө тааныш нерселерден издеши мүмкүн. Адабияттарга байкасак, байыркы заманда жаратылган табышмактар өтө жөнөкөй болгон. Кайсы бир табышмактар жалаң суроодон гана турган. Алгачкы табышмактар суроо түрүндө айтылса, бара-бара адамдардын аң сезиминин өнүгүшү, дүйнө таанымынын кеңейиши, жаратылыш, адамдардын бири-бири менен болгон байланышы аркылуу табышмактардын мазмуну да, мааниси да, түзүлүшү да татаалдана баштаган. Табышмактардын эстетикалык мааниси өтө зор. Ошон үчүн бул түр бизге белгисиз мазмуну эң байыркы замандарда пайда болсо да, улам кеңири канат жайуу менен күчүн жоготпостон өнүгүп келди. Ооздеги чыгармалардын бул түрү азыркы учурда жашоо менен катар өзүнүн тарбиялык маанисин жойгон жок. Талым кыз менен көбөктүн айтышы гана. Бул кетет ушуга жыйынтык. Демек, элдик ооздеги чыгармачылыктагы табышмактар ар бир адамдын ойлоо жөндөмдүүлүгүн, сүйлөө чеберчилигин, бат тапкычтыгын калыптандырган, өнүктүргөн каражаттардын бири экендигин байкоого болот. Лакаптар. Ар кандай элдин ооздеги көркөм чыгармасында макал лакаптар негизги орунда турат. Анткени макал лакаптарда ошол элдин тарыхы, турмушу, кыялы, салт-санаасы, үрп-адаты, күлкүсү, кайгысы, кыскасы бүткүл өмүрү орун алган. Адам оюнун, акылынын сонун үлгүлөрү кылычтан өткөр хрусталдай таза болгон макал лакаптарда сакталган. Макал лакаптын форма жагынан кыскалыгы, кадимки адамдардын күндөлүк турмушунда колдонуп жүргөн сүйлөмдүк түзүлүштө болушу адамдардын сүйлөө ишинде пайдаланууга негизги мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн. Макал лакаптын пайда болушу ошол элдин жашоо шарттарына, турмушуна жана ошонун негизиндеги психологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болот. Макал лакаптарды айрым адамдар чыгарса да, хронологиялык жактан тактоо кыйындыкка турат. Анткени макал лакаптын чыккан жылын сактап калууга практикалык зарылдык болгон эмес. Ошондой болсо да, айрым макал лакаптын мазмунуна карата кайсы мезгилге таандык экендигин билүүгө болот. Мисалы, кул жеймин дейт куйрукту, Куда билет буйрукту, кулда кулак жок деген сыяктуу макалдар кулчулук доордо пайда болгондугун байкоого болот. Макал менен лакаптын айырмасы. Көп учурда адамдар макал менен лакапты синоним катары колдоно беришет. Макал менен лакап курулуш түзүлүшү жагынан да, мазмун жагынан да өтө жакын келет. Бирок макал менен лакаптын өздөрүнө тийиштүү болгон өзгөчөлүктөрү бар. Ошондуктан бири макал, экинчисин лакап деп атайбыз. Макалда адамдардын турмушка болгон көз караштары жана объективдүү чындыкты ачуу, тике же кыйыр түрдө болсо да жеткирүү айтылат. Андан сырткары тарбиялык, башкача айтканда дидактикалык максатта жаратылган элдик ооздеги чыгармалардын үлгүлөрү. Лакаптар болсо кээ бир көрүнүктүү окуянын же түптүү жүрүш-туруштун мүнөзүнүн жыйындысынан корутундуланып, дидактикалык мааниси макалга салыштырганда кээ учурларда ылдый турат. Лакаптар сан жагынан да, турмушту кучагына алуу жагынан да макалдарга салыштырганда эң эле лакаптар бир мүнөздүү иштин же окуянын негизинде пайда боло берет. Мисалы,
өлгөн атын такасын издеп 6 ай жер казган байча. Жаман жарманын кызуусу менен черүүгө аттаныптыр. Демек, ылакаптар ушундай айрым көрүнүштөрдөн пайда болот. Макал коомдук турмуштун бардык жагын кучагына алуучу адамдардын турмуштук тажрыйбаларынан алынган жана алардын дүйнөгө карата болгон көз караштарын билдирип турган тарбиялык мааниси терең, курт сөздүү, рифма менен ритмге болгон ойду бүтүр айткан кыска поэтикалык сүйлөмдөрдү айтабыз. Ал эми ылакап болсо кандайдыр бир окуянын негизинде же адамдардын жүрүш-турушун, мүнөзүн өзгөчөргөн жыйынтыктап так элестөө кылып берилген өзүнчө чечүүчү тарыхы бар. Көбүнчө каймана мааниде айтылып, контекстке карата маанисин чечүүчү кыска образдуу сүйлөм. Жакшылардын талашынан сыр чыгат, жамандардын талашынан чыр чыгат. Эки жакшы айтышса тунук суудай, эки жаман айтышса ылай суудай. Эки жакшы кошулса бири-бирини кыйышпайт, эки жаман кошулса кең дүйнөгө сыйышпайт. Эки жаман таарынышса амандашпайт, эки жакшы таарынышса жамандашпайт. Жакшы аял таап сүйлөйт, жаман аял итчесинен каап сүйлөйт. Жакшы аял нарын чачат, жаман аял зарын чачат. Жакшы аял байкап сүйлөйт, жаман аял өйдө ылдый чайкап сүйлөйт. Тартынбаган атып сүйлөйт, жазганчак жатып сүйлөйт. Жакшыда кеги жок, жаманда теги жок. Чыгармалардын стили өтө жеңил жана балдарга ылайык чыгарылган жомоктордун көлөмү кыска. Окуясы кызыктуу, кээде апыртмалуу болот. Андай жомоктордун каармандары да балдар. Алар илим билимге умтулуп, кандайдыр бир жаңылыкты ачып, эчең кыйынчылыктарды жеңип чууга жетишет. Балдарга ылайыктуу жомоктордун тарбиялык мааниси зор. Жаштарга таалим берүүчү жагы да ошончолук күчтүү. Балдарга арналган чыгармалардын бардыгы алардын тил өзгөчөлүгүнө, жашына, түшүнүгүнө карата бөлүгү болот. Балдар ыры, үркөр топ жылдыз, курбака жана башка ырларды көрсөтүү. Сөз өнөрүн өтө жогору баалаган элдерден болуп саналат. Сөз өнөрү революцияга чейин элдин турмушунда маанилүү орунга ээ болгон. Кадимки сүйлөгөн сөздөргө караганда өзгөчөлөнгөн сөздөр да кезигет. Андай сөздөр айтылган кырдаалды таап айтылгандыгы, курчтугу, таамайлыгы менен айырмаланат. Эл анда өзгөчө кырдаалдагы айтылган сөздөрдү чечен сөздөр деп, бир сөздү көз ачып жумганча тез тапкандыгы, таамай айтууга чеберчилиги, кырдаалды тез түшүнүүгө сергек сезгичтиги менен башкалардан айырмаланып турат. Демек, кеп кутулбайт чеченде. Эл кырдаалга карай ыгын таап, орундуу сүйлөгөн кишини даңазалайт. Андай адамдар көп сүйлөсө да өн таа коюу угушат. Эл көп сүйлөгөндөнбү сүйлөй чечен болот деп, өзүнчө бир машыгуунун көнүгүүнүн татаал жолу катарында баалашат. Качан сүйлөгөн сөзү орундуу айтылып, таамайлык, курчтук мүнөзгө ээ болуусу бышып жетилгенде гана кыйла мезгилде кучагына алган, бизге белгисиз замандардан бери жашап келе жаткан эл арасына кеңири тараган жанр. Айтыш эки жанынан көп адамдын катышуусу менен аткарылат. Мына ушундан эле эки кишинин бетме-бет чыкканын, бири-бирин жеңүү үчүн сынашканын байкайбыз. Айтыштын өзү негизинен чечендикти сыноого байланыштуу келип чыккан түр. Айтыш дегенде чечендикти, сөз тапкычтыкты, акыл эстүүлүктү, көрөгөчтүктү, билгичтикти жана искусствого таандык аркандай өнөрдү чеберчиликте жөндөмдүүлүк менен аткара билгендигин түшүнөбүз. Эгер ушундай жооптуу милдет коюлбаса да, анда айтыш угуучуларды да, көрүүчүлөрдү да өзүнө тарта албас эле. Аткаруучулар канчалык чебер, канчалык күчтүү болсо, айтыш ошончолук күчтүү, кызыктуу болот. Биз ушуну менен бүгүн кыргыз элдик ооз-эки чыгармачылыктан маалымат алдык. Булардын бардыгы тукумдан тукумга, атадан балага, ооздон оозго өтүп келген бай чыгармалардын, бай мурасыбыздын бири.
жана ошондой эле булардын ар бири кыргыз элинин турмушуна, тарыхына өзгөчө таасир эткендигин байкадык.